Salamatçılar, urmattуу telegörүүчүлөр, biz sizler menen kayradan Kırgızstan'ı jana Kırgızlar televerүүsünün gecekteki çıkarılışında joluguşup oturabız. Bugün bizim studiyada Farida Bayitova degen kızыбыз konokto. Farida pedagog ilimlerin kandidatı, Kırgız Mamleketlik Dene Tarbiya jana Sport Akademiyasının Filosofiya jana Gumanitardık ilimler kafedrasının doçenti. Negizi Manastanuvçu. Bugün biz uşul studiyada Farida kuş gelipsin. Yeme seni menen bizdi kızıktırıp Kırgız görermanlar üçün bir kızıktуу nerse kийинки senin izilдөөлөрүң болуp жүрөt. Murunku izilдөөлөрүң menen men жеке өзү таанычтыгым бар. Манастын негизинде өзүң аны кантип окутуу керектиги жөнүндө ушу жактадың эле. Кийинки мына ушу доктордук темаң ишиң Polotkан тууралуу ушуга байланышкан тема экен. Мына ушу нерсе бизди кызыктырат да. Себеби Polotkан ошол сынган кылычтан баштап кийинки профессор Ташмамбет Кенесариевдин изилдөөлөрүндө, андан кийинки дагы бир изилдөөлөр ушу жүрүп, бул Кокондун эң акыркы ханы катарында, анан эл арасына чыккан хан катарында, көтөрүлүшчү катарында, негизи Совет убагынан революционер деп биз ошондой bir демократ, революционер деген сыяктуу bir титулдар менен айтып жүрдүк да. Мына ушул кийинки убактарда bir изилдөөлөрдө эки Polotkан бар экендиги жөнүндө bir ошондой пикирлер пайда болду, жаңы bir табылгалар болуп атат. Сен ушул кийинки изилдөөлөрдө ушул Polotkан, өзүң ушул Polotkандын бирөөсүнүн түз урпактарынын бирисиң. Senin uşu çakırganımdağı, studiyaya çakırganımda negizgi bir sebepler uşular эле. Uşu kийинки özüңdүн изилдөөлөрүң эмне жөнүндө болуп атат? Анан ушул эки Polotkandын кимизинин урпагысың, эки Polotkан кимдер, айырмасы кандай? Анан кийин ушул тегеректе кандай жаңы bir табылгалар табылып атат? Ушу тууралуу bir көрөрмандарга bir маек куруп берсең. Рахмат агай. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Мен эми кеп учугум баштоодон мурда мен өзү агай айткандай педагог илимдеринин кандидаты, доцент, Кыргыз Мамлекеттик Дене Тарбия жана Спорт Академиясында эмгектенем. Анан ушул бир багыттагы педагогика илиминен тарых илимине өтүүгө мага эмне себеп болду, түрткү болду деген ушул кеп учугун ушул сөздөн баштагым келип турат. Себеби бул bir багыттан экинчи багытка өткөн бул оңой иш эмес, оңой олтоң иш эмес. Ошого мына бел байлап дегендей ушуну аркалайм деп ушул Polotkан жөнүндө докторлук изилдөөмдү алдым. Мен ошо докторлук изилдөөмдүн темасы Исхак Асануулунун өмүрү жана ишмердүүлүгү оозеки жана жазма булактардын негизинде деп. Бирок мен бул тема боюнча 2-3 жылдан бери эле өзүмчө мындай бир жеке демилгечи катары мындай бир изилдөөлөрдү жүргүзүп келем. Ошол жүргүзгөн изилдөөлөрүмдөн сиздерге айтып бере турган болсом, эми бул жерде бүгүнкү күндө агай айткандай Polotkандын айланасында да бир топ мындай бир талаш тартыштык маселелер, такталбаган маселелер, чечилбеген маселелер болуп атат. Ошолордун баарын тактоо керек болуп атат да. Анан эми бул ошо тарых илимине өткөнүмдүн бирден бир себеби эле ошо мен Исхак Асануулунун, Исхак Асануулу Polotkандын мындайча айтканда 4-үнчү урпагы болуп калам да. Кыз тарабынан чебир кыбырасы болуп калам. Ошондо 4-үнчү урпагы болуп калам. Мындайча айтканда менин чоң тайынем Бүмария Polotkандын өз кызы болгон. Өз кызы болуп, анан менин таятам ошо Исхактын небереси болуп калган да. Анан ошо өзүм апаман, таежелеримен уккандарым боюнча, ошол уккандарым боюнча анан биздин урпактардын арасында да бир топ чечилбеген маселелер болуп, талаш тартыштык маселелер болгондон кийин анан ушул таятамдын өмүрүн, ишмердүүлүгүн изилдесем деп ушинтип бел байлап ушул теманы мындай бир изилдеп аркалап келе жатам.
Эми бул жөнүндө айта турган болсом, Исхак Касан уулу жөнүндө өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул эмне десек 1873-76 жылдардагы ошол түштүк Кыргызстандагы мындай бир чоң бир элдик көтөрүлүш болгон. Элдик көтөрүлүш болгон. Бул Орусиянын мындай бир колониялык саясатына каршы ошол элдик көтөрүлүштү жетектеген киши болгон. Анан бул тарыхта Кокон хандыгынын эң акыркы ханы деп аталат Исхак Касан уулу. Эми бул өмүр таржымалы ишмердүүлүгү боюнча бизде көптөгөн эле окумуштуулар изилдеген. Агай туура айтасыз. Бизде биздин Кыргызстандагы окумуштуулардан ала турган болсок, ошол Советтер Союзу учурунда бизде Анварбек Хасанов деген окумуштуубуз, Кушбек Гүсенбаев деген окумуштуубуз, андан кийин эле Ташмамбет Кененсариев агай, Кыяс Молдокасымов агай, ушул окумуштуулар бир топ эле изилдөөлөрдү жүргүзүп келишкен. Эми бул Совет мезгилине чейин деле ошол Карытовдон баштап бир топ орус окумуштуулар дагы бул Исхактын тегерегинде бир топ эле изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Ошондой эле Өзбекстандан дагы Хайдарбек Бабабеков деген чоң окумуштуу дагы бул Исхак жөнүндө изилдөөлөрдү жүргүзүп келген. Демек ошол изилдөөлөрдүн тегерегинде да мен бир топ мындайча айтканда талдоо жүргүзүп атам. Талдоо жүргүзүп, анан ошол Советтер Союзу учурундагы катаклизм шартында ошол идеологиянын таасиринен улам ошол Исхак жөнүндө кээ бир мындай бир ой пикирлер туура эмес болуп берилип калган да. Ой пикирлер туура эмес берилип калган. Ошол ой пикирлерди мындайча айтканда илимий сереп менен кайрадан мындай бир жаңыча талдап чыгуу деген мындай бир милдет коюп атам. Астыма себеби ал жерде мындай бир өтө жаңылыштык сөздөр деле кетип калган. Мисалы фактылар чатышкан. Фактылар чаташып кеткен, ошондой болгон. Мисалы Исхак өз атасы Асанды өлтүртүп койгон деген ушундай сөздөр да кетип калган. Эми буларды баарын албетте мындай бир иретке келтирип такташ керек деген маселе бар да. Анан туура айтасыз, акыркы күндөрдө ошо эки Полот хан деп ушундай сөз айтылып атат. Өзү мындайча айтканда үчөө деп айтып койсок да болот. Демек билесиздер, бул Алимхандын небереси Полотбектин ордуна Исхак ошо эл, кыргыз эле эл эмес, ошо бүт кыпчактардын, өзбектердин, кыргыздардын, тажиктердин жүздөгөн уруулары баары чогулуп келип 1873 жылы жаз айларында ошо Ала Буканын Сафет буланында эл тарабынан Исхак хан көтөрүлгөн да. Демек бул тарыхта мындайча айтканда ушул Карытов окумуштуу, орустун окумуштуусу жазып кеткен, бул самозванец Булатхан депчи. Мындайча айтканда самозванец болгон деп ушунан улам келип чыгып калган. Демек ошол Кокон хандыгындагы Алимхандын небереси болгон Полотбектин ордуна бул эмне хан көтөрүлүп калат да. Анан эми кийинки учурларда сиз айткандай дагы бизде Төлөс уруусунан Полот Татка деген чыккан. Ошо Полот Татка дагы ошол Полот хан болгон деген пикирлер болуп атат. Бул албетте мен деле бул темага абдан кызыгып атам. Абдан кызыгып, бул эми ошол эмне десем, бул эми ошо архивдик документтердин, ошондой эле ооз-эки элдик булактардын негизинде ушуларды бир такташ керек да. Демек бул тарыхты мындайча айтканда мезгил менен такталат экен да. Анан биз ошо мурда илимий айлампага кирбей калган ушундай бир бизде ушундай бир кол жазмалар, мисалы Зиябидин Максумдун Фаргана хандарынын тарыхы деген кол жазма китеби табылып калды. Ал кол жазма китептен да биз бир топ маалыматтарды мындай бир таба алып атабыз да. Таба алып, демек ошо мурда илимий айлампага кирбей калган жаңы ушундай бир булактардан ушундай бир тарыхтагы мындай бир кээ бир маселелер такталып чыга берет экен да. Эми бул мезгилдин убакыт көрсөтөт деп ойлойм. Ушундай бир изилдөөлөр, тактоолор болуш керек. Ушул боюнча дагы экинчи Полот хан, сен азыр даже үчүнчү Полот хан жөнүндө дагы айтып атпайсыңбы? Бул эми ат окшош адамдардын ортосундагы чатышкан маселелер да. Ошол экинчи Полот ханы жөнүндө Нурбек Турандын дагы бир монографиясы ушу жакын деле бир жарык көрдү да. Анан ошондо Нурбектин Полот ханы бул башка Полот Татка деп азыр сен айттың го. Ошол Татка болуп атат да. Ошондо тиги хан көтөрүлгөн Полот хан кайсы? Ал беркисиби же ушунусу болуп атабы?
Бул эми мындай. Жөн бул али дагы такташ керек. Дагы такташ керек. Бул өзү эми биздин ата мекен тарыхыбызда Исхак Асан уулу 2 жолу хан көтөрүлгөн деп айтылат. Биринчи жолу 1873-жылы Ала Буканын Сафет булаңында. Андан кийин 1875-жылы сентябрь айында Андижанга жакын жердеги Ботокарада экинчи жолу хан көтөрүлөт деп айтылат да. Эми бул Нурбек Туран агайдын жазганы боюнча бул анан жашында, экөөнүн жашында да айырмачылык болуп атат. Себеби Исхак Асан уулу бул 33 жашында дарга асылган деп айтылат биздин тарыхтачы. Ал эми Полот Төлөс урусунан чыккан Полот атка бул 59 жашында болуп атат да. Жашында да айырма болуп атат. Исхак Асан уулу 1844-жылы төрөлгөн. Ал эми Полот атка болсо 1818-жылы төрөлгөн болуп атат да. Демек ушунда экөөнүн жашында да бир айырмачылык келип чыгып атат. Анан эми мен өткөндө бир ошол 15 күндөй ушундай бир илимий экспедиция жасап келдим. Илимий экспедиция жасаганда мен ошо азыркы Өзбек Республикасынын Маргалан шаарына жакын жердеги Ахун Бабаев районундагы Эшен Күзөр айылында Исхак Асан уулунун ошол жерде күмбөзү бар да. Сөөгү ошол жерде коюлган. Биз урпактары бул 2006-жылы бизге кабар жетип, ошол жерде Исхактын сөөгү жатканы табылгандагы ошондон бери биз ошо Эшен Күзөргө келип, күмбөзүнө ушундай бир Куран окутуп, зыярат кылып турабыз дагы. Анан ошол жерде мен жакын арада барып, ошол изилдөөлөрдү жүргүзгөнүмдө, ошол жердеги Мурат Ажы деген киши, анан ошо күмбөз тургузган кишинин небереси бар экен. Ошо кишилерден мындай бир маалымат, интервью алганымда, бул демек Исхак дарга асылган учурда 33 жашта болгон деп, анан ал жердеги кишилер Исхак деп сүйлөп атышат да. Демек анан ошо Мурат Ажынын чоң атасы айткан экен, мен ошо көзүм өткөндө ошо мен Исхактын жанына сөөгүмдү койгула деп, Мурат Ажынын чоң атасы Исхактын жанына сөөгү коюлган экен да. Эми бул жерде ошол талаш тартыш маселе ошонун келип чыгып атат да. Анан эми Ботокарага да бардым мен. Ботокарага барсам ал жерде 2 Ботокара бар экен. Бири ошол Андижанга жакын жердеги биздин архивдик маалыматтарда айтылган, анан дагы бир Кыргызстандын маданиятына жакын жердеги жердин аты, айылдын аталыш экен. Кадимкидей эле мен элдерден сураштырсам, ошо кыргыздар менен өзбектер улутундагы элдер аралаш жашаган айыл экен. Азыркы учурда дагы ошондой. Демек бул Кокон хандыгы мезгилинде деле ошол жерде мындай бир кыргыздар мындай бир жергиликтүү мындай бир отурукташкан айыл болгон да. Анан кичине убакыттарыраак болуп калды. Мен мындай бир божомолдоп эле сураштырып келдим. Бул жерден да сураштырыш керек да. Анан эми андан кийинки эле мен ушундай бир объектим болуп атат. Бул архивдик документтер. Анан ошол окумуштуулардын изилдөөлөрүндө анан муну такташ керек да. Анан бул эми Төлөстөрдөн чыккан Полот датка жөнүндө бул мындайча айтканда бул ошол эмеден Мырзабашыдан баштап, анан Парваначы, анан Кушбеги деген ушундай бир наамдарды алып, ушундай бир даражага жеткен бул деле бул белгилүү тарыхый инсан да. Тарыхый инсан ошо Нурбек агайдын жазганы боюнча бул ошол Фаргана хандарынын тарыхы китебинде жазылып атпай, 1858-жылы Малахан хан көтөрүлгөндө ошол 3 кыргыз ак кийиздин четин кармап турганда ошол бир четини ошо Полот кыргыз кармаган деп ошол Полот датка болот экен да. Демек мындайча айтканда ошол Кокон хандыгында мындай бир орду бар. Мындайча айтканда ошол бир чоң чиновниктин бир чоң чиновниктин бири болгон экен да, Полот датка. Анан бул эми ошо башка мамлекетке шаар курганга жөнөтүлүп, анан кийин качан келгени, качан болгону жөнүндө мындай бир маалыматтарды мындай бир такташ керек деген ойдомун да. Албетте деле бул деле мезгилдин мындай бир талабы изилдөөлөр менен чыгып калса керек деген ойдомун да. Ал эми Исхакка келе турган болсок, ошо бул мындайча айтканда ошол мындай өз өмүрүн элдин мындай бир келечеги үчүн, азаттык үчүн, боштондук үчүн өз өмүрүн сайган, мындайча айтканда ошо кыргыздардан чыккан эл баатыр болуп саналат. Мындайча айтканда элдин арасынан чыккан, ошо демек өзү ошол өзү билип туруп ошол Полот бектин ордуна барып, анан ошо эми бул кыймыл мындайча айтканда эволюциялык нукта өнүккөн. Биринчи учурда мындай бир жеңүүгө мындай бир жеңип алган десек болот. Себеби ошол Насиридин бек менен Кудаяр ханды Кокон хандыгынан кууп туруп,
аз убакытка болсо да ошол эл каалаган Полот ханымдай бир бийликке келген да. Андан кийинкиси эми жеңилип калганы да бар. Ал убакта деле чыккынчылар болгон, жакшы билесиздер, ошо жеңилип да калган болот дагы. Анан ошо биздин тарыхый булактарда 1876 жылы 1 мартта Исхак Хасан уулу Маргаланда чоң базардын ортосунда орустар даргасат. Анан биздин ошондой бир урпактардын арасында, элдин арасындагы ооз-эки кептерге караганда Исхакка кабар келет, эгерде сен орустарга багынып бербесең бүтүндөй үй бүлөңдү, урууңду, элиңди кырабыз деген кабар келгенде, анан бул Сынган кылыч романында деле жазылат, эл билсе керек. Ошондо эгерде ошол Скобелевдин издегени биз болсок деп ошол айткан жери бул романда да үзүндү келтирилген. Анан ошондо мен жакында барып келдим, ошо Кадамжай районунун Үч Коргондун жогору жагында деген Чабай деген поселка бар. Чабай деген поселканын жогору жагында Гарзан тоолорунда ошол Полот хандын үңкүрү бар да. Ошол үңкүрдө жашырынып жаткан жеринде анан кабар келет экен. Исхакка кабар келип, анан бул ошо бутунан мындай бир ок чачырап тийип, анан буту ооруп калат, сылтып басып калат, жарадар болуп калат дагы. Анан ошо өз эрки менен анан бул баш ийип берет да. Эми мындай изилдөөлөргө караганда бул Исхак Хасан уулу өзү 1876 жылы 19 февралда кармалат деп айтылат. 19 февралда бүт эле изилдөөлөрдө ошондой экен. 19 февралда кармалган болсо, бул 1 мартта дарга асылган. Демек ошондо бир 10 күндүн арасында балким Исхакты мындай бир түрмөдө тергөө, сурак болушу да мүмкүн деген ушундай бир менде пикир калып атат да. Элдин арасындагы сөздө болсо, жок, Исхак ошо колго түшкөндө эле ошонун алып барып туруп эле анан дарга асылган деген. Анан бул элдин памятинде анча-мынча күндөр неме болуп кетет. Үңкүр тууралуу дагы эки пикир болуп атат. Бул жерде кеп учугу келип калды, мен айтып кое турган болсом, анан дагы бир экинчи пикир бул Кара Суу районундагы Кызыл Суу айылында дагы Полот хандын үңкүрү бар деген ушундай бир бизде тарыхчыларда маалыматтар бар. Мен аяка барганга мындай бир убакыт болбоду, буюрса ага да барам деген ойдомун. Демек Чабайдагы үңкүрү, демек узуну 10 метр, туурасы 5 метр болгон экен дагы. Ошол жерде аскерлер менен жашырынып турган экен да. Анан элдин арасында ушундай бир Кара Сууда да жашырынган үңкүрү бар болгон деген пикир болуп атат да. Эми менин жеке пикирим боюнча ойлоймун, бул Исхак Полот хандын бир эле Кара Сууда, бир эле Чабайда эмес, балким Чаткалда да болушу мүмкүн, Алапкада да болушу мүмкүн. Себеби бул орустар куугунтуктаганда бул качып жүргөн да. Томодо качып жүргөн аскерлер менен, демек бул жашырынган үңкүрлөрү балким мындай бир изилдөөлөр менен, жаңы табылгалар менен дагы бир жаңы ачылыштар чыгып калышы мүмкүн. Эми Кызыл Суудагы үңкүрүндө деле жашырынышы мүмкүн. Бул толук мүмкүн. Эми аны биз деле жок деп четке кагып, азырынча мындай бир конкреттүү тактоо изилдөө болмоюнча аны биз айта албайбыз. Демек ушул мындай бир талаш тартыштан, ушундай бир тарых такталат деп айтабыз да, ушундай талаш тартыштык маселелер болгону бул изилдөөнүн мындай бир кызыгуусун туудурат да. Сен азыр негизинен мындай бир ошол Полот хан болгон жерлерде өзүңдүн бабаң Полот хан жөнүндө сөз, Исхак Полот хан, ошол болгон жерлерде болуп, мында ооз-эки эл арасындагы айтым сөздөрдү, ал тууралуу маалыматтарды жыйнап келипсиң да. Азыркы эми азыркы максатың бир архивдик материалдарды карасам деген ушундай максаттарың бар экен да. Мына Мавзуунин тарыхы дагы бизде Омор Сооронтар тарабынан да которулуп басылып чыкты. Бирок бул көрсө кыскартылган вариант экен. Ошонун бир толук вариантын карай алдыңбы? Себеби ошондо дагы ошо Полот хан тууралуу, башкалар тууралуу маалыматтар болушу мүмкүн да. Себеби мына мисалы үчүн Сынган кылычта биз Нүсүп бий тууралуу, мына биз ошол айылдаш урпактары Нүсүп бий тууралуу айтылгандар менен, эл оозунда айтылгандар менен Сынган кылычтын ортосунда кичине айырма бар. Анан ошол эле Сынган кылычта жазылган менен Мавзуунин тарыхында да айырмачылык көп болуп атат да. Мавзуунин тарыхында Нүсүп бий ал баатыр экендиги жөнүндө. Ал ушу элдин оозунда айтылгандар менен аябай дал келет. Бирок анын баатырдык образы Сынган кылычта анчалык ачылган эмес, чынын айтканда да. Эми эр жүрөктүү, көкжал бир башчы экендиги бар, бирок Мавзуунин тарыхында ал кадимкидей эле жекеме-жеке сайыштарга түшүп, кылычтарга түшүп, өзү кол баштап биринчи урушка кирип, ушинтип жүргөндөрү бар да. Анда Жусуп
kol başçı dep ушинтип берилет да. Мына ушул эле сыяктуу мисалы үчүн жанагы 2 полоткан болобу, 3 полоткан болобу менимче ушундай bir arxivtik ошол өз убагында жашаган замандаштарынын эскерүүлөрүндө менимче ушул такталат деп ойлойм да. Рахмат агай, сурооңузга. Вот ошол демек азыр сенин немеңде азыр архивдик материалдар болсо кайсы эми Кокондун архивинде, Ташкентте, Намангандарда ошо неме болушу мүмкүн. Бирок дагы деле болсо жанагы Ооз-2 булактарга да көбүрөөк көңүл буруп аларды да жыйнаш керек да. Мына акыркы бир аксакалдар ошо эски сөздөрдү билген акыркы бир аксакалдар өтүп атат да азыр биздин арабыздан. Анан ошон үчүн эми бул азыр ошондо сен мурун педагогик илимдердин кандидаты болсоң, азыр атайын ушул өзүңдүн бабаңды изилдөөдөн улам баягы арбак алдында, бабаңдын арбак алдында өзүңдүн бир милдетиңди аткарайын деп атайын кайра тарых илимине докторлук темаң эми тарых илимдери боюнча болот дейм, ошого кетип аткан турбайсыңбы? Анда эми негизинен эми ийгилик каалайм. Негизи дагы ушул тегерегинде эмне дагы бир маселелер, ушу талаш тартыштар, анын ошо талаш тартыштарга азыр сен эми Нурбек Турандын жазганы менен толук макул эмессиң, Бул эми эң акыркы полоткан жөнүндөгү жазылып аткан бир илимий изилдөөлөрдү ойлоп атамын да. Демек, сенде ага дагы бир каршы бир көз караштар, башка бир фактылар бар. Эми мен сиздин сурооңузга мындай бир тартиби менен жооп берсем, бул Фаргана хандарынын тарыхы боюнча азырынча мен ошол Омар Соороновдор которгон вариантты гана карадым, башка вариантын карай элекмин. Демек ошо Фаргана хандарынын тарыхында ошо Исхак жөнүндө ошо Исхак деген бир жетим баланы хан көтөрүштү деп жазышат экен да, ошондой бир ошол жерде кездешип атат. Анан жана экинчиси мен айткан. Бул Фаргана хандардын тарыхында дагы жетим бала деп айтылат. Жетим бала деп айтылып атат да Исхакчы. Анан Полот кыргыз Малабек хан көтөрүлгөндө ак кийиздин четин кармап турган деп айтылганда, аны мен Полот датка деп түшүндүм да. Демек Исхак жөнүндө ошо Фаргана хандарынын тарыхында берилген, айтылып атат. Анан эми бул эмне дейин, мен эми Нурбек агайдын жазганына мен толук каршымын деп деле айтпайм. Себеби бул Полот датка дагы бул өзүнчө тарыхый инсан болуп атпайбы? Тарыхый инсан болуп атат, бирок ошол биз ошо Ооз-2 булактардын негизинде, ошондой эле архивдик булактардын негизинде муну биз тактап коюшубуз керек да. Демек так болгону жакшы деп ойлойм. Мен эми бул темага киришкениме бир 1-2 жыл болду. Эми буюрса ошону изилдеп, анан эми бул жазма булактардан, архивдик булактардан, албетте бул мен биринчи ирет эле ошо Ташкенттеги мамлекеттик архив, андан кийин Санкт-Петербургдагы, ошондой эле Москвадагы ошол мындай айтканда аскер архиви бар экен. Ошол 3 чоң архивге барам деген план коюп отурам. Демек ошол архивдеги булактардан дагы табылат деп. Анан эл арасында, эл оозунда бул Исхак жөнүндө мындай бир кошоктор, элдик ырлар айтылып эле жүргөн. Бул бир топ изилдөөчүлөрдүн изилдөөлөрүндө да айтылган. Венера Анарбекова деле өзүнүн кандидаттык диссертациясында буларды келтирип кеткен. Анан мен деле аракет кылып атам. Анан бизде ошо Кадамжайдан чыккан Молдонияз деген жазгыч, биздин мындайча айтканда жазгыч акыныбыз бар да. Ошонун 7 кол жазма китеби болгон. 7 кол жазма китебинин 2 кол жазма китеби табылган да. 2 кол жазма китеби табылып, анан ушул жерде ошо Нурбек агайдын китебинде да берилиптир. Ошол эмне үчүн ошо Молдонияз менен Исхак деле мындайча айтканда бир заманда жашаган, замандаш болгондо экөө. Эмне үчүн ошол өзүнүн замандашы Исхак жөнүндө мындай бир ыр жазган эмес деген суроо туулат да бул жердечи. Анан ошондо мен жакында барганда сураштырып көрсөм, ошол Молдонияздын табылбаган 5 китебинин 1 китеби ошол жалаң Исхакка арналган экен. Исхакка арналган экен, бир кол жазма китеп толугу менен бул Исхак Асан уулуна арналган экен. Бул ошол жергиликтүү тургундардан уктум, мен жазып алдым аты жөндөрүн. Анан ошол китепти тапканга албетте аракет кылып атам мен. Аракет кылып ошол эми 5 кол жазма китеби Молдонияздын табылып калса, бул биз үчүн өтө чоң табылга болот эле деген ойдомун да. Себеби бул Ооз-2 булактардагы абдан тактайт. Ооз-2
булактар демек ошол мындайча айтканда ошо бүгүнкү күндө ошо 1,5 кылымга жакын мезгил убакыт өтүп кетсе деле ошо атасынан баласы угуп, баласынан ошо небереси угуп дегенде ошо мисалы Эшенгүзөрдө деле ошо күмбөздү тургузган жеринде ошо кадимкидей эле ошол өздөрү көргөндөй эле айтып берип атышат да. Демек элдин оозунда сакталат экен, элдин оозунда жыйналат экен, муну мындай бир мезгил менен изилдесе, тактаса болот деген ойдомун. Жақшы Фарид айым, бүгіннен біздің уақытымыз аяғына шығып қалды. Ошо қысқа да болса, ошо кейінгі уақыттарда біздің ошо Кыргыз тарыхындағы ең чоң бір көрүнүктүү инсандардын бири ошо Полоткан. Ал тууралуу ошо кийин ар кандай пикирлер дагы айтылып, бул такталып атат. Илимдин эми жолу өзү ушундай, илим ошо бир чындыкка жетиш керек. Анан ошого жараша кийин тарыхта да окутулуп кетет да, жазылат. Мына ушул бир жагынан ошо Полоткан урпагы болгондугу үчүн ошо милдетти алып, кыз бала болсоң да ошо жолдо жүргөнүңө ушул биз сыймыктанабыз. Мен ийгилик каалаймын, ушул иштериңде ийгилик болсун, бабаңдын арбаа колдосун. Бул бүтүндөй бир урпактардын милдети, ошону алып баратканы абдан сүйүндүрөт мени. Негизинен ушу келечекте Кудай кааласа бир чоң жаңылыктарды ушу күтөбүз. Анда эмес, урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен маягыбыз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.